Mesken çekete öğret, çok iyi. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын түз эфириндебиз. Ошондой эле Кыргыз радиосу жана биринчи радио каналдарында биз Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо жана референдумдун жүрүшү боюнча маалыматтарды берип жатабыз. Алдыда добуш берүүнүн жүрүшү маалындагы мыйзамдуулук жана укук маселелерине байланышкан пресс жыйын башталганы турат. Мы продолжаем прямую трансляцию с пресс-центра Центральной избирательной комиссии. Сейчас выступят представители координационной группы по оперативному реагированию. Они расскажут о мерах, принимаемых по нарушениям законодательства в ходе выборов и референдума. Вам слово. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат борбору өзүнүн ишин улантууда. Азыр сиздердин алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдун жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө ыкчам чара көрүүчү координациялык топтун мүчөлөрү өздөрүнүн маалыматын бермекчи. Сиздердин алдыңыздарда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров, ошондой эле башкы прокуратуранын башкармасынын начальниги Адыл уулу Кубан, ошондой эле ички иштер бөлүмүнүн ички иштер министрлигинин бөлүм башчысы Макилов Султан. Ал мырза да азыр келип калса керек. Уважаемые представители средств массовой информации, информационный центр Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики продолжает свою работу. Сейчас перед вами выступят члены координационной группы по оперативному реагированию, которые расскажут о мерах, принимаемых по нарушениям законодательства в ходе выборов и референдума. Итак, перед вами член Центральной избирательной комиссии господин Тынчтыкбек Шайназаров, а также начальник управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Адыл уулу Кубан. Также у нас был заявлен начальник отдела МВД Кыргызской Республики Султан Макилов. Он должен тоже с минуты на минуту подойти. Тогда вам слово, господа. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу журналисттер. Бүгүнкү күнгө сиздер жакшы билесиздер, конституциялык мыйзамдын негизинде Борбордук шайлоо комиссиянын алкагында ошондой эле бүт аймактык шайлоо комиссияларында ыкчам чара көрүү координациялык топтор түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиянын ошо ыкчам чара көрүү координациялык тобуна 61 кайрылуу келип түшкөн. Ошол 61 кайрылуунун ичинен 39-у ички иштер министрлигиндеги маалыматтарды каттоо китепчесинде катталган. 10-у жоруктар жана кылмыштар жөнүндө бирдиктик реестрде катталган. Бир кайрылуу боюнча башкы прокуратура тарабынан аныктама түзүлгөн. 6 кайрылуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы ошондой эле аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган. Бир кайрылуу боюнча Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинен тышкы иштер министрлиги аркылуу жооп келип түшкөн. Ошондой эле 6 маалымат боюнча бүгүнкү күндө аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан тиешелүү текшерүүлөр жүрүп жатат. Эми негизинен мондой мүнөздөп кеткенде мыйзам бузуучулар көпчүлүк учурда кээ бирки президенттикке талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан мыйзам бузуучулуктар айтылып келген. Анын ичинде кээ бирки учурларда
коркутуу фактылары, ошондой эле үгүт иштерин жүргүзгөндө шайлоо мыйзамдарынын бузулгандыгы, ушундай мааниде, ушундай мүнөздө кайрылуулар келип түшкөн. Негизинен ушул 61 кайрылуу боюнча, урматтуу журналисттер, урматтуу телекөрүүчүлөр, ыкчам чара көрүү координациялык топ тарабынан ар бир кайрылуу боюнча тийиштүү көңүл бурулуп, бир да факт мондай калтырылган жок. Бардыгы боюнча текшерүү жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө тиешелүү мыйзамдын негизинде чечимдер кабыл алынды. Ички иштер министрлиги тарабынан, ошондой эле башкы прокуратура тарабынан тиештүү чечимдер кабыл алынды. Мурунку шайлоого, мына 4-октябрда болгон шайлоонун айырмасы бүгүнкү күндө биз Борбордук шайлоо комиссиясы башка укук коргоо органдары менен тыгыз байланышта иште алып келдик. Ошондой эле негизги биздин максатыбыз коомчулукка ачык, айкын маалыматты так өз мезгилинде, өз убагында берип туруу болду. Мына сиздер жакшы билесиздер, Борбордук шайлоо комиссиянын сайтында ошо реестр бар. Бүт биздин жарандардын бардыгы, журналисттер, ошо сиздер дагы ошону кенен таанышып, ошо маалыматты алсаңыздар болот. Шайлоо кампаниясы башталган күндөн баштап бүгүнкү 10 январга карата. Албетте бүгүн дагы көп кайрылуулар болушу мүмкүн. Мыйзам бузуучулук жөнүндө ага тиешелүү оперативдүү түрдө тиешелүү жумуштар жүргүзүлөт деп ишенем мен. Сегодня обращения были в части поломки урн, автоматически считывающих урн, 2 факта, по-моему. Но на настоящий момент пока обращений нет, но думаю, что будет. Участок 12-17 и второй город Бишкек. И второй 72-17. Нет, 12-21. Бишкек 12-21 и до этого 12-17, да, я сказал? Но по моей информации уже соответствующие специалисты выехали, и на настоящий момент, я думаю, поломка она устранена. Урматтуу жыйындын катышуучулары, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, бардыгыңыздарга белгилүү болгудай бул шайлоого референдум өткөрүүдө даярдыкта мамлекет тарабынан жана Кыргыз Республикасынын башкы прокурору тарабынан өзгөчө көңүл бурулган. Биринчиден талаптар болуп, бул башкы прокурордун талаптары болуп, бул шайлоо өнөкөтүнө аралашпоо, кийлишпөө, шайлоо мыйзамдардын так сакталышын сактоо, ушул талаптарды аткаруу максатында бизде Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасында, жергиликтүү прокуратура органдарында штабтар түзүлгөн. Штабтар ыкчам, тез, дыккат менен интернет сайттарда шайлоого байланыштуу билдирүүлөрдү, маалыматтарды, түшкөн арыз даттанууларды тез ыкчам кароо боюнча кызматкерлер штабтарга бөлүнгөн. Эми жалпысынан айтканда, биздин акыркы кечеги күнгө караган маалымат караганда, жалпы бизге 52 билдирүү түшкөн. Анын ичинен массалык маалымат каражат тарабынан мониторинг кылууда интернет сайттардан алынган. Алар боюнча эми жалпыңыздар билгенде прокуратура органдары бул Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 104-беренеси жана Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө
конституциялык мыйзамдын негизинде прокуратура органдары бул бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары тарабынан шайлоо мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөйт жана аларга түшкөн арыз даттанууларды карайт. Ошондуктан прокуратура органдары ушу 52 билдирүүлөрдөн жалпысынан 50 билдирүүлөрдү караштуулугу боюнча милиция укук коргоо органдарына жиберилген. Ал эми бизден түздөн түз каралган бул 2 даттануу болгон, билдирүү болгон. Бул Панфилов боюнча жана Кара Суу району боюнча жанагы милиция кызматкерлеринин аракеттерине караган. Алар боюнча биздикилер дыкаттык менен толук кандуу текшеришип, көрсөтүлгөн маалыматтар өз ордун таппаганына байланыштуу номенклатуралык ишке кириштирилген. Азыркы учурда дагы деле болсо мониторинг жүргүзүлүп жатат. Бүт прокуратура кызматкерлери бар жогу жумуш ордунда өз иштеринин шайлоо боюнча алып барып жатышат. Меники жалпы кыскача ушундай маалыматтар. Урматтуу бүгүнкү жыйын катышуулары, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, Ички иштер министрлигине бүгүн 10 миңден ашык милиция кызматкерлери тартылган. Бардыгы жер-жердеги туруктуу болуп турат. Азыркы маалда эч кандай өзгөрүүлөр жок. Буга чейин жалпысынан 78 маалымат катталган. Шайлоо башталгандан даярдоо көрүүдө башталгандан бери жана өткөрүүдөгү 78 маалымат катталып, анын ичинен 14 маалыматы кылмыштар боюнча катталды, жана жоруктар боюнча 7 маалымат катталды. Жана маалыматтык электрондук журналына 57 материал катталды жалпысынан. Азыркыга бүгүнкү 8ден баштап азыр маалымат каттала элек. Кыскача ушундай, дагы толуктуулар болсо айтып турабыз. Больше всего поступило жалоб на кандидата Садыр Жапарова. А остальные в целом примерно одинаково, да. Как я ранее говорил, координационная группа оперативного реагирования всего по состоянию на 10 января поступило сообщение и информации 61. В основном, действительно, нужно признать, это жалобы в отношении кандидата Садыр Нургожевича Жапарова, количественного выражения. Количественное выражение. Ну, больше 10. Можно я попозже точно скажу цифру, хорошо? Характер в основном насилия, нарушения агитационных мероприятий. Последние дни было несколько сообщений об угрозах в отношении граждан по принуждению голосования за того или иного кандидата. На настоящий момент по этим сообщениям со стороны органов внутренних дел осуществляется доследственная проверка, возбуждены уголовные дела. Нет, ни одно. По досудебному производству это 11 дел. Нет, по угрозам. По угрозам. Спасибо. Два факта, это Карасуйский район и Араванский район Волжской области. Коллеги, еще есть вопросы?
Анда рахмат сіздерге, жаң рахмат малыматыңыздарға. Алмас, анда сөз сіздерде. Рахмат, Улан Мырза. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели. Борбордук шайлоо комиссиясынан бүгүнкү Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча пресс борборунда түз эфирге чыгуудабыз. Маалыматы менен бул жерге ушул добуш берүүнүн жүрүшүнө байланышкан жагдайлар боюнча маалымат берүү үчүн республикалык штабтын өкүлдөрү, борбордук шайлоо комиссиясынын координациялык группаларынын өкүлдөрү катышууда. Жаңы эле биз ушул добуш берүүнүн жүрүшүндө жалпы эле агитациялык кампаниянын алкагындагы мыйзамдуулук маселесине байланышкан жагдайларга токтолдук. Как отметили предыдущие спикеры, во время выборов безопасность на выборах будет обеспечивать около 11 тысяч милиционеров. Они переходят на усиленный режим работы. За каждым избирательным участком будут закреплены милиционеры. Мы также будем продолжать вещать в рамках прямого эфира работу Центральной избирательной комиссии. Эсиңиздерге сала кетели, биздин түз эфир коомдук биринчи каналда, Кыргыз радиосунда жана биринчи радио каналдарында кетип атат. Ошону менен катар эле ЛТР телерадио компаниясы менен коомдук телерадио корпорация катарлаш иштеп, ЛТР телерадио компаниясы сиздер мамлекеттик телерадио компаниясы республикалык штабтын алкагындагы жүргүзүлүп аткан жумуштар жана маалымат жыйынтары боюнча эфирге чыгууда. Ал эми биздин коомдук биринчи канал мына борбордук шайлоо комиссиясынын пресс борборундагы маалыматтык жыйындарды түз эфирде чагылдыруудабыз. Жана эки каналдын эри шаркак эфирлерди чогуу катарлаш берип жаткандыгын белгилемекчибиз. Алдыда ушул республикалык штабтын алкагындагы маалымат жыйынына биз кезекте берсек деп турабыз.